Саламатсызбы? Менин атым Рахат Жусманбетова. Мен сиздерге санариптик коопсуздукка болгон 6-кадамды, өзгөчө кадамды айтып берип кетейин. Анткени бул кадам жаңы интернетке кирип аткандагы сиздин коопсуздугуңуз. Интернетке жаңы кирип атканда эле сиз эң биринчиден каяктагы интернет менен кирип жатканыңызды билишиңиз керек. Ал үчүн сиз өзүңүздүн жанагы коомдук жайдагы Wi-Fi'ларды бирөө бөлүшкөн интернетти колдонууда сиз ошол интернет аркылуу колдонуп жанагындай интернет банкингге кирип картаңардын номерлерин жазып, ар кандай логин паролдорду киргизсеңиз, коомдук жайдагы интернет аркылуу бирөөлөр ошол маалыматты орто жолдон уурдап кеттүү коркунучу бар. Ошон үчүн коомдук жайдагы Wi-Fi'ларды колдонбоңуз. Андай маанилүү маалымат менен бөлүшө турган болсоңуз же болбосо онлайн сатып алуу кыла турган болсоңуз, анда үйдөгү домашний интернет менен же болбосо Wi-Fi менен колдонуп, анан кийин маалымат менен бөлүшүп, товарларды алсаңыз болот. Андан кийинки метод бул жанагындай сайттарга киргенде ошол жердеги сайттын атын карап текшерип алышыңыз керек. Дареги коопсуздугу барбы, жокпу, ошонун баарын карап туруп, андан кийин ал сайтка киришиңиз керек. Коопсуздук бар сайтта мындай HTTPS кулпу менен болуп турат. Ошондой сайт болсо, анда ал безопасный сайт. Мунусу жок болсо, возможно, ал жактан маалымат ордоо болушу мүмкүн. Ошон үчүн сак болуңуз. Интернеттен товар алып жатканда да. Андан кийин өзүңүздүн жанагы Google Chrome менен кирип атканда, ошол жакта аккаунт менен ар кандай сайттарга кирип, өзүңүздүн маалыматыңыз менен бөлүшөсүңүз. Ошол маалыматты сиз купуялуулугун сакташ үчүн ошол браузерди дайыма обновление кылып туруш керек. Андан тышкары интернеттен соода кылуу бул жаңы этап болуп келатат Кыргызстан үчүн. Сиз интернеттен сатып алуу жүргүзөм десеңиз, жанагы айтып кеткендей, коомдук жайдагы Wi-Fi аркылуу эмес, өзүңүздүн үйүңүздөгү Wi-Fi же болбосо телефонуңузда интернет менен колдонушуңуз керек. Андан тышкары жанагындай сайттын безопасный сайтпы, ошол чын эле ошол сайт аркылуу сатып алуу алынабы, кылынабы, ошонун баарын текшерип чыгышыңыз керек да. Жаңа эле айтып кеткендей, HTTPS'ин текшерип алышыңыз керек. Андан кийин дагы бир мисал бул андай сайтка ишенбей жатсаңыз, анда ошол сайтты изилдеп чыгыңыз, баардыгын карап чыгыңыз, жана ошол жакта адреси, дареги, телефон номери, андан башка контактный номерлери барбы, же эч ишенбей жатсаңыз, ошол контактный номерлерге чалып, ушундай мен сатып алуу жүргүзүп жатам, баардыгы купуя сакталабы, ошону текшерип алсаңыз болот.
Коопсуз төлөм акмаларын колдонуу үчүн сиз жанагындай интернеттен товар алып жатсаңыз, ошол жактан айтат төлөш үчүн сиз жанагындай методдорду тандап алышыңыз керек. Виза аркылуу же төлөм кылуу үчүн ар кандай тиркемелер бар. Ошолор аркылуу кылсаңыз коопсуздугу көбүрөөк болот да. Андан тышкары өзүңүздүн аккаунтуңузду сакташ үчүн бул аккаунт деген эмне? Бул сиз ошол интернетке кирип жатканда ар кандай сайттарга киргенде өзүңүздүн аккаунтуңуз менен маалымат менен бөлүшүп жатасыз. Ошону эсептейт да. Аларды сактоо үчүн жанагы айтып кеткендей паролдорду коюшуңуз керек жакшы. Анан эки факторлуу аутентификацияны өгүзүшүңүз керек. Эки факторлуу аутентификация жөнүндө кийинки видеолордон көрүп алыңыз. Сыр сөздөрдүн жок болуп кетүү, башка бирөө алып алышы сактоо үчүн эмне кылыш керек? Биринчиден атайын электрондук почта түзүшүңүз керек. Эмне үчүн? Ал жанагындай ар кандай сайттарга кирүү үчүн, ар кандай тиркемелерге кирүү үчүн өзүнчө бир электрондук почта ачып коюңуз. Бул сиздин ошол основной электрондук почтаңыздагы маалыматты сактап калуу жолу да. Жана паролдо сыр сөзүңүздү татаал кылып 10дон ашык цифра, тамга жана символдордон турган паролду түзүп алыңыз. Андан тышкары дагы бир метод бул жанагы онлайн, жаңы эле айтып кетпедикпи, интернеттен товар алуу депчи. Ошол товар алганда сиз төлөм жүргүзөсүз да. Ошол төлөм жүргүзүү үчүн өзүнчө карта ачып коюңуз. Эгер өзүнчө карта ачып койсоңуз, ал жакта көп эмес акча болсо, анда уурдатуу коркунучу азаят да. Телефонуңузга ар кандай тиркемелерди орнотууда өзүңүздү купуялууңузду сактоо үчүн методдорду колдонуңуз. Ал приложенияны жүктөп атканда сизден сурайт. Ушул приложение сиздин өз маалыматыңызга колдонууга суралып жатат жана башка маалыматты колдонууга суралып жатат дегенде, ошондо жок деп жооп бериңиз. Анткени мисалы сиздин жанагындай фонарикти жүктөп атсаңыз, анда фонарик башка маалыматтарды колдонууга, мисалы сүрөттөргө доступ сурайт да. Фонарикке сүрөттүн эмне кереги бар деп ойлонуп туруп, логикалык ойлонуңуз да, андан кийин доступ бербеңиз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Суроолоруңуз болсо, ылдый жактагы байланыш контактный номерлер аркылуу байланышыңыз. Санариптик коопсуздук боюнча методдорду өттүк. Сиз ушул методдорду колдонуп интернетте өзүңүздүн коопсуздугуңузду сактаңыз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.